Урматтуу көрүүчү, саламатсызбы? Сиз Супер ТВ телеканалынан, Супер ТВ YouTube каналынан Собол Тайм рубрикасынын кезектеги чыгарылышын көрүп атасыз. Кече жакында сойку делген кыз келиндердин сүрөтү, жүзү ачык, аны менен катары паспорту дагы көрсөтүлдү. Бул боюнча эл өкүлдөрү, депутаттар кандай ойдо? Бул жерде эки тараптуу деп менин жеке пикирим. Эмне үчүн дегенде бунун карама каршы болуп калган жагы дагы бул ошол интернетке чыгып кеткен 70ке жакын деп жүрөбү. 70ке жакын чыгарганга мен каршымын. Эмне үчүн дегенде анын арасында 70тин арасында ар кандай шарттар менен ошол жолго барып калган кыздарыбыз болушу мүмкүн. Ошолордун может балдары болуп калышы мүмкүн. Ата эне бир тууган деген болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бул да болсо кандайдыр деңгээлде туура эмес дейм. Мен жогоруда айткандай, себеби анын мажбурлап кандайдыр бир ошол жолго түртүп коюп, ошол жерге может кулчулук катары башка мамлекетте жүрөт. Ошол эле биздин мамлекетте да ошондой жол менен ошол жактарга алып барып коюшу мүмкүн деген менин жеке пикирим. Ошон үчүн аны чыгарбашы керек болчу. Себеби ар кандай башка жанагындай кармоо учурунда башкалардын баарын көздөрүн жаап, бетин жаап коюп атат. Ошол сыяктуу кылып койсо мен оюмча туура болот беле дейм да коомчулукка. Сойку делген кыз келиндердин сүрөтү, жүзү, аны менен катары паспорту ачык көрсөтүлүшүнө кандай карайсыз? Бул жанагы жакында укук коргоо органдары иш чара жүргүзгөндүн жыйынтыгы боюнча айтып атасызбы? Эми мыйзам тили менен айтканда бул жерде эки норма бар да. Сойкулук уюштуруучулар менен күрөшүш керек. Ал өзүнчө бир эне. Ошондой эле адам баласынын өзүнө тиешелүү нерсесин коомго чыгарбаш керек деген өзүнчө мыйзам бар. Бир жагынан мыйзам менен күрөшүп, экинчи жагынан мыйзам бузбаш керек дейм да. Ошон үчүн баягы тем более кыз келиндердин ошондой бетин кебетесин элге көргөзгөн бул туура эмес деп эсептейм. Бирок алып барып аткан иши ошондой иш чаралар менен күрөшүп атканда абдан жакшы. Мындайларды биз түп тамыры менен жоготушубуз керек. Мындай ишканалар ошондой иш менен акча тапкандардын баарысын тең жоюшубуз керек. Бирок ошол эле кезде жеке адамдын жеке өзүнүн укугун бузбашыбыз керек. Мындай да. Бир чети алардын кылып аткан нерсесин сиз деле мен деле баарыбыз эле жактырбайбыз да. Эмне үчүн дегенде бир кыз үчүн жалпы Россияда бир сөз угуп калдым да, биздин бир 2-3 кыз үчүн жалпы кыргыздын кызына сөз тийди, кыздарына депчи. Ушундай кыздар, кыргыздардын баары ушундай дегендейчи. Анан кийин эми эгерде мыйзамды карасак, мыйзам боюнча алардын укугу бузулду. Көргөзгөнгө болбойт эле. Эмне үчүн дегенде, бирок ал кандай десем мындай. Эгерде бир кылмыш кылса, алар кылмыш кылган жок да. Сойкулук бул кылмыш эмес. Мындай эми штраф салат. Ошол үчүн мыйзамда мындай эмеси бар да, кылмыш кылып аткан кылмышкерлерди байкайсыңар, бетин жаап атат. Аягы кылмыш кылбаган адамды сизлер азыр менин бетимди жаабасыңарбы, же мындай эле көргөзүп саласыңарбы? Эмне үчүн дегенде, менден интервью алып атканда, мени кылмышкерсиң, сен мыйзамды буздуң деп алып аткан жоксуз да. Ал жерден деле эгерде сойкулук кылмыш болбосо, силер деле интервью алгандай эле болуп калды. Эгерде биз ошолордун жанагы сутенерлорун бетин жабыш керек болчу, потому что биз аны кылмыш кылды, жанагы сутенер болду. Ал жактан алар мыйзам боюнча алар жазалайбыз. Алардын бетин көргөзгөнгө болбойт. Соттун чечими чыкканча. Правдада кечинде турат го, мындай эле жашынбай элечи. Көчөнүн эле боюнда элдин баары өтүп атат машина менен, көз көрүнө эле турушпайбы? Эч кимден жашынбай эле, коркпой эле, уялбай эле, кыпкыска юбкасын кийип алып, тамекиден тартып алып, сөгүнүп эле турушат. Мен оюмча ошол үчүн мындай дейм. Ооба, алар деле бирөөнүн балдары. Ооба, мындай. Булар ошол жерге мындай мүмкүн мен начар иштеп атканыман баргандыр. Ар кандай ситуация болот. Ошол үчүн, конечно, бир чети бир адамда дайыма бир эки адам бир эме официальный айла жок баягы сиз как журналист айта турган, мен айта турган нерсе бар. Анан адамдык бир өзүбүздүн бир эмебиз бар да. Эгерде ошол жагынан айтсак, туура көргөзгөнгө болбойт эле. Бирок бул мен оюмча баягы күрөштүн бир түрү деп ойлоштугу. Эмне үчүн дегенде камай албайт.
алып барып эчтеке кыла албайт да. Бир тикеден кийин фамилиясын тиги паспорттун көргөн, ошол үчүн паспорту менен жүрдү көрүңөр. Паспорту менен карагандан кийин сен турбайсың деп 2 сааттан кийин кое бериш керек болчу да. Ошолдуктан экинчи ошого барбасын деген мааниде кылган го. Бирок мындай мыйзам бузуу болгон жок деп ойлойм да. Бирок моралдык конечно көргөзбөй деле койсо болмок да ошо кыздардычы. Орусиядагы KG недвижимость турак жай агенттиги аркылуу үйлүү болгондордун саны 800дөн ашты. Сиз да дал ошол бактылуу мекендештерибиздин катарына кошулуңуз келеби? Анда Самара Нарматованын KG недвижимость турак жай агенттигине кайрылыңыз. Анткени аталган агенттик сиз Кыргызстандын же Орусиянын жараны болосузбу? Айырмасы жок. Орусиянын бүткүл аймагынан ипотекага баштапкы төлөмсүз үй алууга көмөктөшөт. KG недвижимость агенттигине мына бул телефон номерлер жана даректер аркылуу байланышыңыз. Үй сатып алуу түйшүгүн өз ишинин профессионалдарына тапшырыңыз. Туура эмес жана туура эмес. Эмне себептен дегенде кайсыл элде кор тутушса зайыпты, ошол элдин эркегине кой айыпты деп коет. Биз кандай болсок, кыздардын акыбалы ошондой. Бүгүн алар мындай болуу менен келечекте балким такыба, берекелүү аял болот эле. Биз билбейбиз эмнеден ушундай жолго түшүп кеткен. Жакшы маани бербесең, бакпасаң, эже бербей коюп койсоң, анан албетте ушундай жолго барат. Ошон үчүн биринчи кезекте мен кечирим сурайм бүт аял затынан. Ушундай мамиле болбош керек болчу. Адамдын абийири эң кымбат нерсе. Балким оңолууга бараткан, ойлонуп жүргөн кыздар болсо, аларды эмне кылдык? Эртең бир күнү асын өлсөм эмне болот? Атын өлсөм эмне болот? Баары бир намыс бар кыздын кызында. Туугандары балким билбей жүргөн, апасы, атасы, бир туугандары кандай акыбалда калды? Эл караган бети жер карады. Ошон үчүн бирөөнүн айыбын ачсаң, өзүңдүн айыбың ачылат. Бул барган турган маселе. Мындай кылбаш керек болчу. Мен буга каршымын. Билесизби? Сойкулук бул сыпат. Эми сойку деген бул адам, сойкулук деген сыпатты кетирсе, сойку илертеги бир жакшы кыз болуп калышы мүмкүн. Баарыбыз оңолобуз деген тилекмен жашайбыз. Күнү айып бардыгыбызда толтура. Мейли ал депутат болсун, министр болсун, чоң болсун, кичине болсун. Өтө өкүнүчтүү иш болду. Менимче ушу менен токтойт болуш керек, кайра кайталабаш керек. Мен негизи менен эле буга чейин деле адамдардын жеке жашоосун коргоп келгем. Жеке жашоо деген бул коомчулукка тарабай турган нерсе да. Анан кийин айта кетейин деген сөзүм, бул ачыкка чыкпаш керек болчу, антип ачылбаш керек болчу. Анткени биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам боюнча соттун чечими чыга электе андай нерселерди кылганга болбойт. Адамдын бетин көрсөтүп, биякта биринчиден эми сойкуканадан чыгып атса эле бул сойку деп доказательство болгон эмес да бул жердечи. Ошол себептен бул абдан терс көрүнүш болду да Кыргызстан үчүнчү. Алдын ала айтып кетет элем, анан дагы эми ошо алдын ала айтып кетет элем, мындай нерселер кайталанбаш керек Кыргызстандачы, бул туура эмес. Акыркы маалдарда менин жашоомдон деле байкасаңар болот, акыркы маалдарда жеке жашоо Кыргызстанда негизинен эле аз корголуп атат. Мен ойлойм бул жака кичине көбүрөөк салым кошуп, көбүрөөк коргош керек. Анткени кандай гана адам болбосун, жеке жашоосу адамдын жеке жашоосун чыгабыз керек. Биз мамлекет ар бир жарандын жеке жашоосун коргоого обязанбыз. Эми чында бир бизде мыйзам бар. Персонифицированная информация деп. Негизи может ал кыздар өздөрү макулдук бергенби, бербегенби мен билбейм да. Негизи изображение, документы, личные данные, ушул баардык нерсе адамдын ар бир жарандын өзүнүн макулдугу менен гана жарыяланат. Демек, ал жакта ал кыздардын макулдугу болушу мүмкүн, ыктымал деп атасыз да? Макулдугу болушу мүмкүн, же болбосо болбошу мүмкүн. Ал кыздар арыз жазыш керек да, чын арыз жазган жок да эч ким. Ошого мен пока айта албайм. Эми адам катары баягы аяныч сезим болуп атат. Эми адашкан адамдар бар. Ошого эми ал кыздардын тагдыры кандай болот деген сезим бар. Эми башка жолдор болуш үчүн биз ошо мамлекетибиз жетпей атпайлыкпы? Окуу деңгээлин көбөйтүшүбүз керек.
билим деңгээлин, экономика деңгээлин көтөрүшүбүз керек, тарбия деңгээлин көтөрүшүбүз керек, ыйманыбызга көп үйрөтүшүбүз керек, идеологиябызды түздөшүбүз керек. Ошол жака эми Кудай буйрса баратабыз деп ойлоп атам. Бирок бул азыркы болуп аткан көрүнүш, ошо сойкулуктун аябай көбөйгөнү, бул биздин ыйманыбыздын жоктугу, үйдөгү баягы трагедиялар да, ата энесин укпаган же ата энеси туура тарбия бербеген же болбосо акчаны өтө бийик коюп атабыз да, баягы уяттан дагы авирден дагы акчаны бийик койгон да. Анан кийин ошол кыздар негизи бул колу буту соо кыздар да азыр абдан иш көп Кыргызстанда, баарыңыздар билесиздер, ишти тапса болот. Анан ошол баягы туура жол менен азыраак иш тапса дагы ошол жакшы сиңимдүү болот да, өзүнүн келечегине, ошол кыздардынчы. Анан өзүнүн келечегине балта чаап туруп, мен ушул убактылуу бир болбогон ал деле акча, эмне бир кийим кече тамак ашына жете турган акча үчүн алданып, өзүнүн келечегине, тагдырына, психикасына, психологиясына, кийинки өзүнүн үй бүлө курусуна өздөрү балта чаап атышпайбы ошол кыздар? Ошону түшүнбөй атышат. Түшүнбөсө бул биздин мамлекеттин дагы трагедиясы, үй бүлөлөрдүн дагы трагедиясы да. Паспорттарды ушундай чыгаруу бул туура эмес өтө. Себеби булар кылмышкерлер эмес. Даже керек болсо кылмышкерлердин аларды подозреваем деп фамилияны жазбайт, паспортун көрсөтпөйт, бетин дагы көрсөтпөйт да. А эми байкуш ошол кыздардын көрсөтүп өтө бүт өлкөгө уят кылдырып, менимче бул алардын дагы укуктары бузуу болот. Экинчиден болсо моралдык жактан, мисалы, алар азыр бирөө өзүнө колду салса, ким жооп берет ошого? Ошондо маселе турат да. Да, мүмкүн профилактика керек, бирок кичине башкача аны кылыш керек. Аны клиенттерди наоборот бетинде ачыш керек. Ким ошол жерге баратканын ошол кишини көрсөтүш керек. Кыздардын эмес. Кыздардын болсо, конечно, ата энесине айтыш керек, ата энеси менен иштеш керек. Сөзсүз аны колдойм, бирок мындай сүрөттөрдү чыгарып бул жарыя кылып бул туура эмес. Эң бир туура элдерде да талап болуп атат, суроо болуп атат. Эң негизгиси биз мыйзамды, конституцияны кабыл алганда, конституциянын 23 беренесинде так эле жазылып турат да, адамдын укугу корголуш керек. Анын ага болгон адам төрөлгөндөн баштап анын эркиндиги, укугу ага таандык да. Ал кандай жумуш кылат, эмне кылат, ал кандай преступник болгон малда дагы анын жүзү эч качан ачыкка чыкпаш керек. Себеби анын бала чакасы бар, тууган уругу бар дегендей баардыгы мындай жүзүн бекитип, жашыруун гана өткөзүш керек да. Бул деген адамдын өмүрүнө десек болот, же болбосо адамдын бүткүл аброюна шек келтирүү. Бул конституцияда дагы так жазылып турат, эч кандай мындай уруксат берилбейт. Адамдар менен сойкулукка мындай бөгөт койсо болобу? Же башка жолдору барбы? Уяткаруудан башка жол барбы? Мен башка жолду билбейт экенмин, бирок мен айтат элем, негизгиси баардыгы бала бакча, мектептен башталат да. Себеби ошол жерден адеп акылак, ыйман сабактарын киргизишибиз керек. Мына ошол жерден жаштайынан бул нерсе түптөлөт го дейм да. Алишер мырза, сойку делген кыз келиндердин сүрөтү, бети, аны менен катар паспорты ачык көрсөтүлүшү боюнча кандай ойдосуз? Эми бул негизи мындай татаал суроо. Чындыгында бул жерде адамдын тагдыры, ар бир адамда, мисалы, биздин конституцияда жазылган, мисалы, сөз эркиндиги, адам укугу дегендей, кандай болбосун, ким болбосун, ал адам. Ал эне. Ошон үчүн бул
кандай тартипте кандай болуп чыкты, мен ал жагына толук комментарий бере албайм. Бирок жеке мен өзүмдүн оюмда биринчи кезекте эми ал кандай кылмышкерби же кандай ошондой сойку болуп жүрбү, кандай болбосун, биринчи кезекте адамдык касиет, адамдык сыпат болуш керек деп ойлойм. Сиздер Супер ТВ каналынан Суол Тайм рубрикасынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Аман туруңуздар.